Assalamu алейкум биздин кардарлар, баарыңыздарды ыйык оразай менен ADEX курулуш компаниясы куттуктайт. Жана ошондой эле биз бул видеодо ушул проект боюнча толук маалымат берип кетели деп чечтик. Бул үйдү ADEX курулуш компаниясы 2023-жылы Ысык Ата районунун Туз деген айылына салып бергенбиз. Бул үй сип панель менен салынып, жалпы аянты 264 чарчы метрди түзөт. Проектисине келе турган болсок, биринчи кабат крыльцодон баштайлы. Крыльцо 7,87 чарчы метрди түзөт. Ал эми үйгө киргенде прихожая тосулат. Анын аянты 6,19 чарчы метрди түзөт. Прихожаядан соң оң жакка кирчү эшик болсо гардероб. Анын аянты 6,54 чарчы метр. Андан кийинки сол тараптагы бөлмө болсо кардарыбыз өзүнүн чакан иш кылуучу кабинети. Анын аянты 11,40 чарчы метр. Андан кийинки конокторго колдонгонго санузел 3,60 чарчы метр түзөт. Андан соң негизги үйдүн бөлүгүнө киргенде чоң болгон зал жана ошондой эле холдун кызматын аткарган жер 30,30 чарчы метр түзөт. Бул үй Американ стилинде болуп чийилгендиктен бул жер тосулган эмес, колдонгонго ыңгайлуу болсун деп. Андан кийинки зона ашкана зонасы. Анын аянты 18,34 чарчы метр. Жана ушул эле бөлмөдөн иш бөлмөсүнө өтөбүз. Бул жер кладовка, кухняга коюлбай, бул жакта элден көрүнбөй турчу оокаттарды койгонго эң ыңгайлуу. 3,45 чарчы метр түзөт. Ошонун эле жанында бул бөлмө техпомещение. Бул жерге электрощит турат жана вентиляция системасынын моторчиги жайгаштырылат. Бул жер 2,76 метр квадраты түзөт. Ошонун эле тушунда эжи жеңелерибизге ыңгайлуу болгон кер жугуучу бөлмө 3,66 чарчы метр түзөт. Ошол эле жерге сушилка, стиральная машинкаларды коюп койсоңуздар болот. Ал эми түз киргендеги эшик аркылуу үйдүн ичинен эле гаражга кирип кетсе болот. Гаражга бир автоунаа батат. Аянты 31,52 чарчы метрди түзөт. Ал эми сырт жагында болсо чакан терраса жайгашкан. Жайына чыгып таза абада дем алып олтурганга ыңгайлуу. Жана ошондой эле ушул террасанын өзгөчөлүгү очок кана катары дагы колдоно берсек болот. Терраса 20,35 чарчы метр түзөт. Биз сиздерге биринчи кабатыбызды гана көрсөтүп түшүндүрүп бердик. Ал эми азыр болсо экинчи кабатыбызды көрсөтүп берели. Экинчи кабатка хай-тек стилиндеги лестница. Лестницадан көтөрүлүп чыкканда эле коридордун кызматын аткарган холл тосулат. Анын аянты 8,67 чарчы метр. Лестницадан чыгып оңго киргенде эле чоң эмес чакан болгон уктоочу бөлмө бар. Анын аянты 12,94 чарчы метр. Уктоочу бөлмөдөн чыгып оңго кирсе, бул жерде кенен болгон экинчи кабаттын санузели жайгашкан. Санузелдин аянты 6,60 чарчы метр. Андан кийин кенен болгон экинчи уктоочу бөлмө бар. Ошол эле уктоочу бөлмөнүн чакан гардеробу жайгашкан. Уктоочу бөлмөнүн аянты 14,44 чарчы метр болсо, гардеробтун аянты 3,80 чарчы метр. Ал эми эң негизги кардарыбыздын өзүнүн жатакана бөлмөсүн айта турган болсок, мастер спальня деп аталат. Себеби жатакана зонасы жана жеке гардероб бөлмөсү бар. Дагы бир өзгөчөлүгү өзүнүн жеке санузели болот. Аянты 23,93 чарчы метр. Гардероб болсо 5,97 чарчы метр. Санузел 3,42 чарчы метр түзөт. Муну ушинтип биз аянты 264 чарчы метр түзгөн үй тууралуу кененирээк маалымат бердик. Сиздер дагы кыялыңыздардагы үйдү куруу ниетиңиз болсо, ADEX курулуш компаниясы сиздердин кызматта.